Мамлекеттик ипотекалык компаниянын порталы убактылуу өчүрүлдү. Учурда порталдын интерфейсиндеги маалыматтар жаңыланууда. Андыктан кезекке тургандар убактылуу көрүнбөйт. Бирок компаниянын сайты иштеп, мамлекеттик ипотекалык компания боюнча толук маалыматтар жарандарга убагында берилүүдө. Жаңы эрежеге ылайык эми жарандар 3 ай аралыгында каттоону бүтүрбөсө, анда порталдан өчүрүлөт. Маалыматка ылайык бүгүнкү күндө Бишкектин 3 жеринде көп кабаттуу ипотекалык үйлөр курулууда. 3 жыл ичинде турак жайга муктаж болгондордун 50%-нын маселеси чечилет. Ал эми алгачкы батирлер келерки жылдын май айларында берилмекчи. Белгилей кетсек, мамлекеттик ипотекалык компаниясы жаңы имаратка көчүп, жарандарды Чыңгыз Айтматов проспектиси 1-2 адресинде кабыл алышууда. Ар бир программанын колдонмосу бар. Ошондой эле ар бир программа иштеген сайын клиенттер колдонуп атканда ошонун негизинде анализ жүргүзүп турат. Функционал жаңыртыш керек, эмнесин көбөйтүш керек деген. Мисалы баарыбызга билгендей эле бардык приложение кээ бир убакта жаңырып турат. Кээ бир кнопкалар алынат, кээ бир ссылкалар алынат. Биздики деле ошондой. Жалпысынан функционал өзгөрбөйт, болгону көрүнүшү өзгөрөт. Анан кнопкалардын жайгаштырылганы өзгөрүлөт. Мамлекеттик ипотекалык программанын токтомунда бекитилген, эгерде жарандар каттоону баштап 3 айдын ичинде каттоону толук бүтүрбөсө, ал ошондой клиенттер базадан өчүрүлөт деп. Бул эмне үчүн керек? Анткени бизде азыркы учурда каттоону баштап бүтпөгөн жарандар көп порталда. Бул жалпы статистикага терс таасир